Жеп алса болгон үчүн буга чейин мен айтат элем, ошол шефке дагы билдирбей акча жеп алып, анан ошонун кесепетин көргөн үчүн азыр көптөгөн адам акчаны жакшы көрөбү, жаман көрөбү, бул акча табуу бул азыркы учурдун талабы да. Мунун арты уголовный наказанияга чейин алып келет. Сенин иштегениңе жараша дегендер азыр жаңы термин пайда болду. Сен иштегениңе жараша зарплата аласың деп. Бул биз ачык эле, элдин баары ким канча пайдаганын билет. Учурдагы заманбап жана кызыктуу кесиптер тууралуу билгиң келип, бирок алар тууралуу ар кандай суроолорду берүүдөн уялып жүрөсүңбү? Анда биз сенин атыңдан ар түрдүү кесип ээлерине дал ушундай ыңгайсыз, кызыктай суроолорду берип, жооп алганга аракет кылабыз. Анда эмесе баардык кызыктай суроолорго ачык жоопторду сен 10 кызыктай суроо берүүсүнөн көрө аласың. Баштадык. Саламатсыздарбы? Менин атым Саламат, 22 жаштамын, кесибим боюнча бухгалтер. Бухгалтердин жумушу жок, скучный эмес. Негизи эле ар бир кесип ардактуу. Адам өзү жумуш тандап атканда деле, кесип тандап атканда деле өзү скучный кесип, ушул скучный кесип, мен ушуну иштегим келет деп тандабайт болуш керек. Балким кимдир бирөө үчүн бухгалтердин жумушу скучный сезилиши мүмкүн, бирок мен өзүмдүн кесибимди сүйгөндүктөн, мен өзүм эле кичинекей чагыман мектеп жашынан бери эле математика сабагына жакын болгондуктан, бул мен бухгалтерлик кесиптен өзүм мен удовольствие алам. Мен бухгалтерлик кесипти скучный деп эсептейм. Бухгалтердин жумушунда, бухгалтер бул жумушта майдачыл болуу, бул өзү жумуштун талабы, бухгалтерлик кесиптин талабы, бул жумушта жоопкерчиликтүү жана майдачыл болуу, бул жумуштун талабы. Эми акча жаатында балким майдачыл, балким сарамжалдуу болуп калышыбыз мүмкүн. Айлык акысы, кимдин канча айлык акылары алып атканда, сотрудникти өз жумушка алып атканда, договор түзүп атканда дагы айтышың керек, сенин зарплатаңды башкаларга эч ким билбейт. Себеби ар бир адамдын жөндөмү, дипломунун орто билимдүүбү, жогорку билимдүүбү, буга чейинки опытына жараша айлык алат. Анан сен договор түзүп атканда айтышың керек да, сен мынча аласың, анан балким иштеп аткан иштеген ишиңе жараша дагы мынча кошумча зарплата аласың деп. Бул биринчи очеред сотрудниктердин өзүнөн дагы көп зависит этет деп ойлойм. Алар себеби бирине бухгалтерия көп болсо, бухгалтериядагы адамдар менен көбүрөөк кызматташса, сотрудниктер ар ким өзүнүн отделине айтпас. Эгер бул секрет нерсе болсо, бул сотрудниктердин өзүнөн биринчи зависит этет. Анан экинчи учурда бухгалтериядан деле келип ким канча зарплата алат деп сураган учурлар деле менин практикамда кездеше элек. Анан мен ойлойм, бул деле аябай бир чоң сырдуу бир суроо эмес деп. Налог бул ар бир граждандын өлкөнүн салымына кошо турган акча иретинде, акча денежное выражение кошо турган салымы. Ал налог десе эле биз налог төлөп атпайбыз деле башташат го. Жок, налог бул армияны колдогонго, билим берүүнү, медицинаны, өлкөнүн негизи эле абалын жакшыртууга, гүлдөшүнө ар бир адамдын индивидуальный кошкон салымы. Биз ошол налог десе эле биз туура эмес, бизден көп кармап калды деген ойдо болбош керек да ар бир адамчы. Бирок бул азыр элдердин көбүрөөк нааразычылык жаратуусу ошол элдердин налогунан чогулган акчалардын көбү мындай туура эмес жакка жумшалып кеткендигинде десем жаңылышпасам керек. Мындай кээ бир определенный бир адамдардын чөнтөгүнө салынып кетип атат деген ойдо ошол нааразычылыктар көп жаралат да. Ошо мен ойлойм, ошо кыргыз элинин чогулткан ошол налогтору туура жакка, кыргыз элинин келечеги үчүн, гүлдөшү үчүн жумшалат деген терең ишеничим бар. Жумушумда сөзсүз санаш керек болот. Бул менин саноо, бул менин негизги жумушум. Бул саноо, бул менин негизги жумушум. Бул себеби бухгалтерияда ар бир цифранын аркасында акча жатат. Бухгалтердин санабаса анда бухгалтер эмес да, бул сан цифра саноо менен саноосуз бухгалтерди элестетүү бул мүмкүн эмес.
стандардан адашып ката кетирип алса армиясар. Бухгалтерияда бул стандардан адашып алсаң, анан адашканыңды билсең, сызып аны үстүнө оңдоп, кашага алып үстүнө оңдоп, анан ошол оңдолгону туура деген аягында ушундай отметка койсоң болот да. Бул ушул бухгалтериянын өзүнүн атайын бир немеси бар, ошол оңдолгонго жол берет. То есть сен бир туура эмес кагазды кылсаң, аны чийгилеп отуруп башка кагаз кылбайсың. Сен ал ошол эле немени оңдоп койгонго мүмкүнчүлүк бар. Анан бирок ошондой каталарды кетирбеш үчүн негизи бул байкалбай каталар, бул адам человеческий фактор бардык жерде болот. Адам компьютер болбогондон кийин сөзсүз түрдө ката кетирет. Бирок эми азыр бухгалтерияда 1С колдонуп калды, 1Стен кайра перепроверка кылганга болот. Жакшы мүмкүнчүлүктөр бар, бирок ошол учурда ушул бухгалтерге ушул негизги бир талаптардын бири, мен ойлойм, бул жоопкерчиликтен кийин эле внимательность. Ошол невнимательный адам бул невнимательный бухгалтер акыртөө бир бухгалтердин невнимательности бул чоң бир кесепетке алып келет да. Бул бухгалтер үчүн невнимательность бир кечирилгис нерсе. Бухгалтердин өзүнө эле эмес, ошол иштеп аткан ишканага чоң минус болот. Балалардын көптөгөн проблемаларды алып келет. Бухгалтерлер билдирбей эле акча жабылса болот. Эми бирок себеби эми адам болгондон кийин ар түрдүү кырдаал болот. Бирок бул акыртөө жаңы эле айтып кеткендей, бул жакшы нерсеге алып келбейт да. Бир акчаны жейсиң, 2 жейсиң, анан бул адат болот, анан аз-аздан жеп, анан адам өзү акча өзүнө тарта берет да, анан чоң нерсени жейт. Мен ошон үчүн жаш бухгалтерлерге, окуп аткан бухгалтерге айтар кеңешим ушул: таза өзүңөрдүн жумушуңарды так алып барсаңар, бул акыры бул жакшы нерсеге алып барат. Азыркы үстүнө бухгалтерлер аябай жакшы өзү жумушун жакшы билген, так, чынчыл эмгектенген бухгалтерлер азыр биздин коомдо востребованный бухгалтер. Бул азыркы замандын востребованный бухгалтери бул чынчыл, өзүнүн жумушун так билген жана ошондой эле акча жебеген бухгалтер деп айта алам. Эң көп бул бир ай мурун болгон. Калп айтпасам 2 миллиондон ашыгыраак сумма болчу. Шеф келип эле "Бул канча акча экен, саначы" деп таштап кетти. Ошо санасак 2 миллион экен. Ошо анан эң көп акча санаганым, ушул колго санаган акчам 2 миллион. Бухгалтерлерде карьералык өсүш аябай жакшы болот. Себеп дегенде мен карьералык өсүш негизи биринчи менин оюмча кассадан башталса керек. Анан расчетный бухгалтер, материальный бухгалтер болуп өсүп отуруп, главный бухгалтерлерге чейин жетет да. Башка бухгалтердин ордуна чейин жетишет. Бул бухгалтерлер ошол бардык бухгалтердин карьералык өсүшүнүн бардык этабын басып өткөн бухгалтер менин оюмча кыйын бухгалтер болуп эсептелинсе керек. Минимум мамлекеттик ишканаларда канчаларын так айта албайм, эми бир 9-10дон башталса керек. Ар калаган кызматын бухгалтерияда иштеген адамдар ар калаган кызматына жараша эң жогорку частный компанияларда бир 50 миңден ашык калышса керек. Булар бул бухгалтердин айлык акысы менин оюмча иштеген ишкананын мекемеден көз каранды, опытына көз каранды, жана айтып кеткендей эле жогорку билимдүү, орто билимдүүбү, же балким чет мамлекеттен бүтүп келгенби, биздин бул Кыргызстандагы менин көз карашым боюнча ошол жакшы бухгалтерлер 50 миңден жогору алышат.